Биринчиден кооптуу жаратышы мүмкүн бул инвесторлорго. Жанагы ички жана сырттан кирем деген инвесторлор биздин Кыргызстанда экономиканы көтөрөбүз дегендерге коопсуз жаратып коет да. Себептен бунун эч бир плюс жагы жок да, бизге бир кошумча боло турган. Только бир терс каасын көргөзүшү мүмкүн да бул боюнча. Ошон үчүн мындай нерсени эми мамлекеттин башчысы болуп жүргөндөн кийин, бул жактан парламент бардыгы сунуш болуп атат, материалдардын түшкөнү боюнча сотко барып катышып эле таза болсо любой адам өзүнүн карарын чыгарып алыш керек да. Анан кийин мен ойлойм, өзүнүн эли бардыгы эле биз деле эл шайлаган, элибизден барып коркушубуздун кереги жок, чогултуп алышыбыздын кереги жок. Мен ушинтип ойлойм да, бул боюнча мен дагы бааны бере албайм. Бөлөгү деле уккан материалды бизге мисалы үчүн устно айтышы мүмкүн, письменный бериши мүмкүн эл өзүнүн арыз мууну. Ошону биз озвучить этебиз да. Бир ишени кабыл ала албайбыз. Жеткире турган жерге жеткиребиз. Прокуратура болобу, сот болобу, же болбосо өкмөткөбү, же президентке айта турган сөздөрүбүздү айтабыз да бул боюнча. Анан буну дөлбүрөң кылганыбыз туура келбей калат да. Мен ойлойм бүгүнкү күндө наоборот жакшы болмок, бири-бирин колдоп, парламент дагы, өкмөт дагы, кеткендер дагы, бөлөк саясатчылар дагы, мен ойлойм, и журналисттер сиздер дагы бүгүнкү күндө биз карап көрүшүбүз керек да, кошуна мамлекеттерде эмнеге кетип баратат. Бүгүнкү күндө олордо саясат, жарышуу, экономика жагынан кетип баратат. Экономиканын өсүшү боюнча, инвесторлор чакырышы боюнча. А бизде наоборот артка карап кетип баратабыз да, бири-бирибизди жамандап, бири-бирибизди неме кылып. Ошон үчүн мен ойлойм, бул нерсенин кимдир кандай бир нарушение кылган болсо барып өзүн актанып алып, коркуштун эмне кереги бар? Таза болгон болсо барып актанып алыш керек да. Көрүнүп катышып суроо жооп болбосо жооп бериш керек.